Жайкы эс алуу мезгилинде жарандардын суу жана өрт коопсуздугун камсыздоо максатында алдын алуу жана түшүндүрүү иштерин жүргүзүү кажет. Анткени жаратылышка эс алууга чыккан жарандар айрым учурларда коопсуздук эрежесине кайдыгерлик мамиле жасагандар да жок эмес. Мындан улам өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери тиешелүү кызмат адамдары менен биргеликте түшүндүрүү эскертүү иштерин алып барууда. Айыл өкмөт тарабынан да атайын эскертүү тактайлары орнотулууда. Ал эми жайыт жана токойду сактоо, табиятка аяр мамиле жасоо жана эң башкысы жарандардын коопсуздугу үчүн токойчулар да алдын алуу иштерин үзгүлтүксүз улантып жатышат. Ага карабастан жарандар коопсуздук эрежелерине так маани бере беришпейт. Айрыкча эс алуу учурунда жаш балдардын коопсуздугу да маанилүү. Мындан улам суу көлмөлөрү жана агымы шар аккан суу объекттеринде да атайын эскертүү тактайлары илинди. Жарандар менен болгон жолугушууда кокустук катталган же кооптуулук жаралган учурда 101 же 112 кыска номуруна чалууга эң обалуу кырсыктын алдын алуу үчүн суу алдындагы жана өрт коопсуздук эрежелерин эске алуу зарылдыгын түшүндүрүп, атайын нускамаларды таркатышты.